2016 жылы 7-июнда өлкө ичиндеги жогорку окуу жайлардын байланышын жакшыртуу жана ички академиялык мобилдүүлүктү чыңдоо максатында Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Исаковдун демилгеси менен Ош декларациясы Ош мамлекеттик университетинде өткөзүлүп, ага Ысык көл, Талас, Нарын, Баткен, Жалал Абад жана Оштогу жогорку окуу жайлардын жетекчилери студенттери менен биргеликте катышкан. Ош декларациясынын алгачкы кадамы ийгиликтүү болуп, билим берүү жаатында кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлган. Иш-чаранын экинчи отуруму 2017 жылы 15-16 июнда Ысык көл мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында фестиваль өткөзүлгөн. Чоң сүй қатып қойғам. Батпай тұрат көдіңгі ташып толған. Мен ұлыммын, келуіні миң бір самап. Көрбей тұрып көркіні ашық болған. Мейман тола, жиегіңде қызық кезің. Мейіріміңнен сезілет ысық сезім. Кереметтер дүйнеге жолған деп. Келдім сені сағынып. Келдім сені сағынып. Ысык көлі. Qattap kelgen Qıtay'dın başın ışkında gana gözü taşladın. Ağladı buldun saldırılan gülün, ağladı aykırın aslanla, şerdiğine gülün, çalışabilse dağılan, arıstan mesul var, aykır kolu kuvana, macına da yürüdü var. Min kaldı aynaş. Башка вуздарга катарлаш эле Ош мамлекеттик университетинин жетекчиси жана окуу жайдын жаш таланттары катышып, студенттер бир нече сыйлыктарга ээ болушкан. Мындан сырткары Ысык көл областынын бир канча жерлерине саякат жасап, эс алып кайтышкан. Ош декларациясынын алкагында түзүлгөн келишимдердин негизи менен учурда аталган окуу жайларда студенттердин алмашуу окуулары жүргүзүлүп келет. Ал эми Ош мамлекеттик университетине академиялык мобилдүүлүк боюнча окууга келген студенттердин саны арбууда.
Алардын бири Гүлмира Нажимбек кызы Баткен мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти. Ал учурда Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетинде академиялык мобилдүүлүк боюнча окуп жаткан учуру. Ал мында келип окуусунда бир топ айырмачылыктар болуп, ал үчүн жакшы таасирлер болгондугун айтат. Азыр бул жерде Ошмуга ички мобилдүүлүк боюнча келип кошулдум. Бул жерде мен көптөгөн досторду жана эжелер, агайлар менен тааныштым. Бул жердин окутуу методдору башкача, автоматташтырылган түрдө экен, аябай жакты. Бул жерде өтө тажрыйбалуу мугалимдер жана агайлар иштешет экен. Алар башкача методдор менен сабак беришет. Аябай жакты. Мен дагы сунуштайм студенттерге ушундай мобилдүүлүк боюнча башка жерлерге дагы Кыргызстандын көптөгөн жерлерине барып окуп келүүгө болот. Аябай жакшы программа экен. Академиялык мобилдүүлүк боюнча окуу жайлардын ортосунда алмашып окутууда студенттер үчүн бир топ өзгөрүү алып келерин окутуучулар да белгилеп келишет. Анткени студент жаңы чөйрөгө аралашып окууда сабакка болгон атаандашуусу күчөп, ар кандай коомчулук менен тил табышууну үйрөнүүгө да өбөлгө болот. Бул жака ички мобилдүүлүк боюнча окууга келгем. Бул жакта окуу аябай жакшы. Мен бул жерден өзүмө көптөгөн жаңы досторду таптым. Досторум бардыгы жакшы, кыйналган жерлеримде көптөгөн жардамдарды беришет. Мен бардык досторума сунуштайт элем. Ушул окуу ички мобилдүүлүк боюнча ар кандай университеттерге келип окуп кетишин сунуштайт элем. Себеби бул аябай жакшы экен. Мен бул жака келип өзүм көзүм менен көрүп, бул жерден өзүмө көптөгөн керектүү жакшы нерселерди ала алдым. Дагы бул окуунун аягына чейин көптөгөн дагы жаңы жетишкендиктерге жетишем деген ойдомун. Ош мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүктү жөн гана жүргүзбөстөн мындагы студенттерге билим берүүнү жакшыртууга да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Ал үчүн заманбап аудиториялар, жаңы үлгүдөгү колдонма окуу куралдары менен камсыздоо иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары мугалимдердин билим деңгээлин, ошондой эле окутуунун сапатын жогору көтөрүш үчүн Ош мамлекеттик университети алгачкылардан болуп, жалпы аккредитациядан өтүү алдында турат. Баткен мамлекеттик университетинен ички мобилдүүлүк боюнча Ош мамлекеттик университетине келдим 2-курсуна. Жана мага бул жердин педагогикалык составы аябай жакты. Жана ошондой эле сабак өтүү методдору, окуу процессинин жүрүшү аябай өзгөчөлөнөт экен. Мага өзгөчө өзүм группам дагы жакты, аябай уюшумдуу, жакшына ынтымак группа экен. Жана өзгөчө өз ыраазычылыгымды ушул мобилдүүлүк системасын уюштурган Каныбек Абдываситовичке жана ошондой эле ошол келгенден бери мага жардам берип, мени колдоп турган Болотов Ибрагим агайга билдирет элем. Биринчиден мен өзүмдү сынап көргүм келди. Башка чөйрөдө, башка эл менен кошулуп кете аламбы, мындай адаптация кылып кетиш кыйынбы, оңойбу, ошону сынап көргүм келди. Ал эми бул проектке мен тааныш билиштер аркылуу, университетте объявлениялер аркылуу кызыгып катыштым. Бул жерде студенттер менен, ошол келген студенттер менен биз сүйлөшүп көргөндө, булардын өзүнүн биринчи келгенде бир аз биринчи жумасында көнө албагандыгын айтышты. Кийин көнүп бул жердин жаккандыгын айтышты. Анан алар ушул биздин Ош мамлекеттик университетинде акырына чейин окуп кетсек кантет, ушуга жол барбы, буга кимге кайрылсак болот деген суроолорду бере башташты. Эми бул деген ошол студенттер ошол өздөрүн сынап, анан алдыга келечекке жол таштап, кадам таштап, өздөрүнүн ошол күчүн сынап, башка жактарда да окуса болот экен. Демек билимибизди кайсыл жерде болбосун өркүндөтсөк болот экен деген жыйынтыкка келип атышат деген ойдомун. Салтанат Амангожоева Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин тарых жана туризм факультетинин 2-курсунун студенти. Ал өзүнүн 3 курбу кызы менен Ош мамлекеттик университетине келип, өздөрүнүн адистиги боюнча окуп жаткан учуру. Мында келип окуу аларга жагып, келечекте магистратураны улантуу үчүн да Ош мамлекеттик университетине тапшырууну максат кылышууда. Мобилдүүлүк боюнча бир семестрге окуганы келгенбиз.
бияктын окуусун, бияктын жерин, элин көрүп кетелик деп. Бияктын окуусу жакты, бияктын окуусу профессорлор, ага эжейлерибиз берип атат. Салыштырмалуу бияк жагып калды. Магистратураны даже бияктан улантсакпы деп ойлонуштуруп атабыз. Бияка келип биз ар кандай иш-чараларга катышып атабыз. Ошону менен бирге туризм боюнча турслетке катышып, Ысык-Көл мамлекеттик университети 2-местени алдык десек болот. Ошо анан Каныбек агайга ыраазычылык билдирет элем. Может, андай мобилдүүлүк болбосо биз Ош шаарын көрбөй да калып белек. Окуу жайда академиялык мобилдүүлүк боюнча келген студенттерге атайын көңүл бурулуп, алардын окууларынын жүрүшүнө окутуучулар көмөктөшүп турушат. Мага бул Ош мамлекеттик университети аябай жакты. Бул биздин айырмачылыктары, бул окуу программасы бизден кичине айырмачылыктары бар экен. Бул жактагы мугалимдердин студенттерге болгон мамилеси, андан тышкары окутуу процесси дагы аябай сонун экен, мага жакты. Андан тышкары бул жерде кошумча курстарга каттап жатам. Бул жака мага негизинен биздин кураторубуз Жеңиш агай айткан болчу, ушул жака сунуштап сен барып окуп келбейсиңби деп. Анан бул жакка макул деп Ош мамлекеттик университетин тандап алдым. Мен Баткен мамлекеттик университетинен Кызыл Кия педагогикалык институтунан келип Ош мамлекеттик университетинен орус тили жана адабияты профилинин 3-курсунда окуп жатам учурда. Мага Ош мамлекеттик университети аябай жакты. Мугалимдери дагы аябай тажрыйбалуу экен. Көптөгөн досторду арттырдым. Дагы досторума да сунуштайм. Студенттердин ички мобилдүүлүгү боюнча келип, Ош мамлекеттик университетине окуп кетишиңиздерди сунуштайм. Учурда аталган программа боюнча алмашып окутуу жакшы таасирин көрсөтүп, Ош декларациясына мүчө болгон бардык жогорку окуу жайлар активдүү катышууга аракет жасап жатышат. Мындан сырткары студенттерди гана эмес, окутуучулар ортосунда да семестирдик алмашып сабак берүү планга коюлган. Мен Шаршембай кызы Назгүл, Талас мамлекеттик университетинин ички академиялык мобилдүүлүк боюнча Ош мунун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде кыргыз тили жана адабият адистиги боюнча 3-курсунда окуп жатам. Бул жактын окуу процесси мага аябай жакты. Менин Ошмуга келгендеги позициям бир гана билим алуу эмес, ошол билим алып жана ошондой эле Ош шаарынан жакшы досторду табуу жана ошондой эле Ордолу Ош шаарынын маданияты менен таанышуу. Азыркы учурда жакшы курстарга катышып жаткан убагым. Ошондой эле биз бул жака Ошко келгенден кийин деле агайларыбыз, эжейлерибиз аябай курсант болушту. Биз дагы аябай курсантбыз Ошто окуп жатканыбызга. Биз Ош мунун профессордук окутуучулар жамаатына абдан ыраазычылык билдирем. Андан ичинен ректорубуз Каныбек Абдубаситович агайыбызга ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Себеп дегенде биздин жатаканабызды акысыз кылып берди. Ошондой эле Ошмуда баары жакшы. Талас мамлекеттик университетинин Ошму менен болгон айырмасы бул Талас мамлекеттик университетинин студенттери аз болсо, бул жакта студенттеринин массасы жагынан бир канча айырмаланат. Ошондой эле эки университеттин көлөмү жагынан дагы айырмаланат. Биз дагы ошол Талас мамлекеттик университетинен бул жакка ички мобилдүүлүк боюнча окуганы келгенбиз. Азыркы убакта Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинде окуп жатабыз. Ушул декларациянын алкагында 2 жылдан бери биз академиялык мобилдүүлүктү жүргүзүп келебиз. Башкача айтканда, ички академиялык мобилдүүлүктү биз бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келүүдөбүз. Бул ички мобилдүүлүктүн алкагында былтыркы жылы биздин университетке 16 студент Кыргызстандын жанагы аталган жогоруда аталган университеттеринен келип билим алып кетишти. Ал эми бизден 11 студент төмөн жогоруда аталган университеттерге барып билим алып келишти. Ал эми быйылкы жылы биздин окуу жайга 4 студент Талас Ысык-Көл мамлекеттик университетинен, 5 студент Талас мамлекеттик университетинен, 7 студент Баткен мамлекеттик университетинен келип бүгүнкү күндө абдан аракет кылып биздин окуу жайыбызда билим алып атышат. Ошондой эле бул ички мобилдүүлүктүн негизинде биз дагы Жалал Абад университетине, Ысык-Көл университетине, Бишкектеги университеттерге студенттерибизди жибердик. Бүгүнкү күндө ички мобилдүүлүк Ош мамлекеттик университетинде жемиштүү иштеп жатат деп айтсак жаңылышпайбыз.
Алмашуу программасы боюнча келип окуп жаткан студенттер окуу жайдын жатаканаларына жана профилакториясына акысыз жайгаштырылган. Учурда алар жаңы курбу достору менен биргеликте оюн зооктор, өркүлкү жана спорттук оюндар менен окуудан кийинки убакыттарын эсте каларлык кылып өткөзүп жатышат. Yıldızların aldında karmaşık yürüp karmaşık yaşları şatırır daşı. Can